Жогорку кеңеште Момбеков менен Боронов уруша кетти. Буга коопсуз шаар долбоорундагы камералардын баасы себеп болду. Рыскелди Момбеков депутаттар берген суроолорго өкмөт так жооп бере албай жатасыңар деп кыжырданды. Силер азыр бюджетке 5 жылда 5 миллиард сом түшөт деп айтып жатасыңар. Муну кайсы далилге таянып айттыңар? Бул деген бүгүн турмушка чыккан кыз да, эртең төрө, анан эгиз төрө дегендей эле кеп деди эл өкүлү. Рыскелди Момбеков кайра тактоочу суроолорду бере берип, жыйынтыгында биринчи вице-премьер-министр экөө кыйкырыша кетишти. Сөз Момбек Рыскелди Чынбекович, сизде экинчи жолу. Рахмат. Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный проект. Опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпеди. Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. Жана Дастан Артисбекович жакшы суроо берди. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албай койдуңар. Мага эми так жооп бергиле. 110 комплекс жерге камера, фото, видео фиксация орнотулат. Канча камера, фото, видео фиксация орнотулат? Кайсы жерлерге? 1140. Канча? 1140 камера. Мен сизден так айтып атам. Бишкекте 38. Ар бир перекрестокто канчадан камера, Бишкек Ош жолунда канча камера? Айкай ондон турбайт. Рыскелди Чынбекович, все зависит от сложности перекрестка, сколько камер. Один аппаратный комплекс обслуживает от 4 до 12 камер. Эми среднем канча болот экен? Сизге толук менен айтып атам, 1140 камера пландаштырып атат, общий. 1140 камераны бөлсөңүз $30,000 айланып атат. Бишкек ТЭЦте $14,000 айланды деп ызы чуу чыгардык. Отвертка $600 айланды деп. Силердин камераңар $30,000 айланганы буну кандайча билсек болот? Рыскелди Чынбекович, бизде камераларды, жабдууларды, аппараттык комплексти биз сатып алган жокпуз. Дагы буга чейин айтылган 10,5 миллионго штрафка мен сизден жакшы эле сатып албан, аларды вега коет. Кызматтарды сатып алат. Бирок ошолордун кызмат сатып аласың, бирок ошодон булар 210дан алып чыгып кетип атпайбы ошолордун баасын? Ооба. Кызмат көрсөтүп салып кетет да. Туура. Рыскелди Чынбекович. Бирок баалаган ушундай болот. Түшүнсөңүз, ондай болот да. Анан экинчи суроо. Средний штраф. Жооп берип коеюн. Жоопту алыңыз. Рыскелди Чынбекович, мындай да. Средний штраф 700 сом деп эсептеп атабыз. 1,5 миң сомдук штраф бар, 200 сомдук штраф бар. Штрафтын түрү ар түрдүү да. Эсептеп келгенде, теони эсептегенде 700 сом түшүп атат. 211 сом ар бир штраф үчүн биз төлөйбүз тигилерге, компанияга. Ошол 30% болуп атат. Эсептеп көрүңүз, 700 сомдун 211 сом. Эми ушунун өзү кандай? Куатбек Айчиевич. Азыр мен аяна сен айтып берейин. Рыскелди Чынбекович, оборудование миллиард турса дагы биз оборудованияны сатып алып аткан жокпуз. Биз сервисный модельдеп, биз услуганы сатып алып атабыз. Мен Ошондуктан жакшы түшүнөм. жанагы оборудованиянын баасы мынча болду деген ал эсеп кичине туура эмесирээк болуп калат да. Жок, силер кызматын сатып алып атасыңар, бирок алдын ала сатып алып атпайсыңар. Мына 5 Алдын жылда ала 5 миллиард сом түшөт деп атасыңар да, бул деген бүгүн турмушка чыккан кызды эртең төрө, анан эгиз төрө деп атпайсыңар. Биз анткен жокпуз. Биз Кантип билесиңер 5 миллиард сом түшөтүн? Түшпөй калса кантесиңер? техникалык, экономикалык негиздеме бар да. Мына бул өзү айтып атат. Кийинки жылдар аз болуп калышы мүмкүн дейт. Аз болот, Анда алдыга эсепке алынган. Ошон үчүн 5 жылда эсептеп атат. А компания сотко берсечи, мисалы 6 жыл узарып кетсе кантесиң? Ал келишимде каралган кандай кылышты. Компания бизге 211 сомдон ар бир фотография үчүн, ар бир снимок үчүн төлөп бер деп бизге претензия кылат. Ошол штрафтын төлөмү элден чогулгандан кийин гана. Болду. Айнура Шермаматова берген суроого бул айтты. Ошол жанагы камералардын кепилдиги канчасы 5 жыл дейт. А 5 жылдан кайта тендер уюштурабыз банда? Мүмкүн уюштурабыз. Анда бул 5 жылдык бул. Анда биз бузук камераларды алып калат экенбиз өз баланска. Анда бул афера да. Жок, гарантия 1 жыл десем не 1 жылда бузулат деген турасыз. Силер 5 жылда атпайсыңар. 5 жылга өз бүтөт экен мөөнөтү. Проект 3 жылда бүтүшү мүмкүн. Проект 5 жылда бүтүшү мүмкүн. Бюджеттен канча акча кетти? Жетелик. Рыскелди Чынбекович, бюджеттен акча жетпейт. Мына бюджетте на безопасный город из бюджета ушло более 100 миллионов сомов. На безопасный город из бюджета не потратят не 100, а 82 миллиона сомов. Өкмөттүн маалыматы.
Мен жана дагы айттым, дагы бир жолу түшүндүрөйүн. Бул биздин инфраструктураны тууралга бүгүнкү күндүн талабына келтирүү үчүн кеткен каражаттар. 10 секунд. А бизге безопасный городду койбосо кызнақты койбошубуз керекпи, разметка кылбашыбыз керекпи? Анын Силер бюджеттен кеткен жоктор, кыйкырбаңыз сиз мага. Өзүңүз Мен сизге кыйкырбайсыз. суроо берип атам. Туура неметиңиздер, кыйкырбаңыздар. Сиз кимсиз мага кыйкыргыдай? Сиз кимсиз мага кыйкыргандай? Мен жооп берип атам сизге. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бириңиздерди сыйлап суроо, жоопту эмоция калтырбай берсеңиздер, убактыңыз аяктады. Урматтуу Рыскелд Чынайович, 10 секундта бердим. Сөз Сайназар Тынчтык Ыбрайымовичте.